Албетте, орозо дегенде бир гана табак аш, өзүнүн тыюу эле эмес, тамактан, ичимдиктен тыюу эле эмес, орозодо толук кулакты дагы, тилди дагы, жүрөктү дагы баарын тыюу шарт. Ошон үчүн орозодо телефон менен, интернет маек болгон өтө жаман нерсе. Орозо бул ибадат. Буну жөн эле ачка калуу эмес. Ачка калып өткөзүп коюу максат эмес, ибадат менен өткөзүш керек. Аллах субханала таала күндүзү орозо берсе, түнү бизге тарави берген. Ошон үчүн орозону өткөзгөнүн эң жакшы тарыйкасы, эң жакшы жолу Куран окуу менен, зикир кылуу менен, дуа кылуу менен, истигфар айтуу менен, пайгамбарыбызга салават айтуу менен, жакшы амалдар менен өткөзүш керек. Жок дегенде чарчап калса, бир аз дем алыш керек. Анан телефон менен телефон чукулап өтүп кеткен орозо бул жакшы эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: көптөгөн адамдар бар, орозо кармайт, алардын орозосунан Алланын астында эч бир пайда жок деген. Болгону ал чаңкайт, курсагы ач болот, башка эч бир пайда болбойт деген. Ошондуктан орозонун негизги максаты такбалуу болуу, Алладан коркуп жашоо. Ошон үчүн орозодо интернеттен, телефондон алыс болгон өтө зарыл, алыс болуу баарыбыз үчүн милдет.